Кандай болсо байке. Менин атым Акжол. Дедирбей туруп эле алып койдук дегиз. Начальный жок, айына. Кыргызстан же Россия? Пока Кыргызстан. Россия. 3 адамга 10 000 рубльдан картасына отуробуз. Ассаламу алейкум. Менин атым Өмүрбек Кожекеев. Кыймылсыз мүлк боюнча адисмен. Валейкум ассалам. Менин атым Акжол. Жубайым аты Элнура. Бизге кандай максатта келдиңиз? Московский областтан новостройкадан 2 бөлмөлүү квартира алганы келгенбиз. Ал үчүн сиз Россия жараны болушуңуз шарт. Паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке жана кредитный историяңыз жакшы болушу шарт. Сиз айткан документтердин баардыгы бар. Эң жакшы келиңиздер, анда договор түзүп иштей баштайлы. Банктын одобрениясы келгенде мен силерге звонок кылып туруп кабар берем. Биз макулбуз. Алло, ассаламу алейкум Акжол байке. Сиздерге жакшы жаңылыгым бар. ВТБ банктан 12 миллион 6% менен одобрение келди сиздерге. Эми сиздерге квартира тандап баштайлы. Валейкум ассалам Өмүрбек. Чыдамсыздык менен күткөнбүз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум байке. Сиздерге 3 сунушум бар. Биринчи сунуш. МТШ шаары 2 бөлмөлүү квартира, ремонту жок, 44 метр квадрат, баасы 12 миллион, айына 72 миңден туура келет. Экинчи сунуш. Химки шаары 2 бөлмөлүү квартира, ремонту жок, 44 метр квадрат, баасы 12 миллион, айына 72 миңден туура келет. Эми үчүнчү сунуш. Видная шаары 2 бөлмөлүү квартира, ремонту бар, 52 метр квадрат, баасы 10 миллион 800, айына 65 миңден туура келет. Ассалам, виднейдеги квартира бизге туура келет. Андай болсо байке, ошол жилой комплекске барып Фирок. Эже, өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз, тааныштырып, Кыргызстан кайгында болобуз, кайсыл жылы Москвага келгенсиздер, кайсыл жумушта иштегенсиздер? Менин атым Элнура. Мен 7 класста келгем Москвага. Ошол 7 класстан бери ушул жакта турмушка чыктым, ушул жакта бала болдум. Ушул жакта көп жылдан бери ушул жактабыз. Кайсыл жылы гражданство алдыңыз? Гражданствону мен 16 жашымда алдым. 16 жашымда алып, атам апам гражданин Россия болгондуктан мага сразу берген да бул жактан гражданство. Ошол бойдон ушул жакта турмушка чыктым. Турмушка чыкканыма уже быйыл 13 жыл болуп да. Машаллах. 13 жылдан бери ушул Москвада. Счастливый брак деп коет го, Акжол байкеме, да? Машаллах, жакшы эже. Байкең менен 13 жылдан бери бирге жашайбыз. Көз комната сымат этет элек да мурда. Комната сымат этип, анан балдарыбызды алдырдык. Квартира сымат эттик. Квартира сымат этип жүрүп уже үй алышка туура келди да. Канча балаңыздар бар азыр? 3 балабыз бар. 3 балаңыздар, жакшы. Ошол квартира алам деген ой пикир каяктан келип чыкты сиздерде? Квартираны биз 3 жыл мурун алабыз деп эме кылганбыз да. Ниет кылганбыз. 3 жыл мурун тапшырганбыз. Украинада уруш болуп кетти го. Ошондон улам кайра отказ кылганбыз да. Отказ кылып, кийин анан кайра издештирип, ошо аманат эмени турак жай компаниясына YouTube'дан көрүп, анан силерге келдик да. Ошол именно эмнеге аманат турак жайын тандадыңыз? Аманат компаниясынын эмеси, услугасы башкалардыкына караганда арзан. Ошо жак. Жакшы жеке. Анан негизинен ипотеканы 30 жылга алдык, төлөй алабызбы, төлөй албайбыз деген коркунучтар болгон жокпу? Жок, андай коркунуч болгон жок. Рисковать эткен жок. Бул сезим мындай болгон жок. Биз күйөөм экөөбүз бири-бирибизге мындай поддержка коркпойбуз да, мындай бири-бирибизге эме кылып турабыз. Поддержка берип турабыз. Бир нерсени баштасак,
ошондой эме коркпой эле жасай беребиз да. Ошондой эле квартираны дагы коркпой эле алдык 30 жылга. Машаллах. Эми эртерээк төлөйсүздөр буюрса, Ооба, 30 жылга созбой. эртерээк төлөйбүз. Иншаллах 10 жылда жабабыз деген ниет койгонбуз өзүбүз. Эми жеке квартираны ким үчүн алдыңыз? Квартираны өзүм үчүн, өзүбүз үчүн, бала чакабыздын келечеги үчүн алдык. Балдарыбыз ушул жерде окуп, ушул жерде все равно Москвада көнүп калгам да, мен өзүм көнүп калгам. Күйөөм да көнүп калган, көз ушул жакта жүрүп, ушул жакта таанышып эме болгонубузга бизге Кыргызстанга караганда Москва оңоюраак да жашаш. Мисалы бир үй бүлө менен сүйлөшүп алдык, айтат, көрсө жаш балдар мектепте окуп жүргөндө орустардын балдарын көрүп туруп ойлойт экен да. Аларда өзүнчө комнатасы бар, сабак жасай турган бардыгы. Андан кийин алар келип туруп айтат экен, у тебя есть там отдельная комната деп. Андан кийин тигилер эми кыргыздар мисалы квартира ала элек болсо квартирада жашайт. Анан ошол жерде может бир үйдө ата энеси менен чогуу жашайт да. Анан ошол жерден бир аз ызаланат экен да, апасына айтып келет экен. Мама, я хочу свою комнату депчи. Анан ошол себептен дагы башка мисалы өздөрүнө үй алышат экен да. Ошондой семьяны мен көрдүм да. Сиздерде болгон жокпу? Мындай Бизде андай болгон жок. чоңой элек балдарыңыз. Чоңой элек да, андай эмелерди айта элек да. Балдарым кичине болгон үчүн андай. Эң чоңу канча жашта? 9га чыкты. 9га чыкты. Машалла. Дедирбей туруп эле алып койдук дегиз квартира. Дедирбей туруп эле алып койдук. Жакшы жеке. Эми сиздер Кыргызстанга кетебиз деген максат ой барбы же? Кетебиз, бирок азыр эмес да. Бир 5-6 жылдай жүрөбүз. Бирок все равно бул жактан алган квартираны алган бизге выгодно да азыр. Өзүңдүн үйүң болсо, өзүңдүн үйүң менен төшөгүң дейт го. Ооба. Бирөөнүн үйүндө жашагачак, өзүңдүн үйүңдө жашаган жакшы да. Түшүнүктүү. Чоң рахмат эжанда. Сага да чоң рахмат. Бизди аябай тез сделкага чыгарып, эмелерди полный документтерибизди колубузга алып, аябай жакшы сонун эме алып бардың да. Биз сага аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз үй бүлөбүздүн атынан. Ар дайым бар болуп ушинтип көптөгөн кыргыздарга үй алып берип жүрө бер. Ден соолук, ишиңе ийгилик каалайбыз. Ассаламу алейкум достор. Биз азыр Московский область, город Видныйда турабыз. Бул жерде биздин партнерлор строительный компаниядан без первоначального взноса үй алганга мүмкүнчүлүк бар. Мына сиздер көрүп жаткан үйлөр 2025-тен 2-чи кварталынан баштап күрүштөрү бериле баштайт. Бул жак 1-чи корпус, бул жак 2-чи корпус. Эми сиздер новостройкадан Россия жараны болсоңуздар, семейный ипотекага туура келсеңиздер 6% менен үй алып бере алабыз. Мисалга алалы, 2 комнаталуу квартираны 10 миллионга ала турган болсок, первоначальный жок, айына 60 000 платеж менен алып бергенге мүмкүнчүлүк бар. Чукул кайрылуу 1-июлга чейин семейный ипотека менен үй алып жетишип калыңыздар. Андан кийин условиялар өзгөрүп кетиши мүмкүн. Жана ушундай объектилерден бизде бир нече бар. Ошондуктан кайрылыңыздар, алганга жардам беребиз. Жана если бул тарапты карай турган болсок, бул тарапта дагы 2026, 27, 28 бериле турган объектилер бар. Ошол жерде дагы азыркы учурда алып бере алабыз. Ошондуктан төмөндө көрсөтүлгөн номерлерге кайрылыңыздар, түшүндүрүп, маалымат берип, үй алганга жардам беребиз сиздерге. Ассаламу алейкум. Жолбайке, негизи квартира тандаган бул аябай эле кырчындуу оор маселе да. Мисалы, бир жерде 10 жыл жашасыз, может 5 жыл жашадыңыздан башка районго көнүү и ошол районду тандоо аябай эле кыйын болуп саналат да. Бул районду тандаганда кандай чечим чыгардыңыз?
Бул район негедир мага жакты да. Жанында биякта пруттар бар экен, токой бар экен. Жолдордо Москва кирип чыкканга эмчтири. Жаныбызда барып келгенде жакшы да. Ошо жактардан жакшы. Ошо район тандадым. Ошондо сиздердики экинчи корпустун мотор этажында бар да. Балкондан чыксаң эле мына токой көрүп турат. То есть бул жерден мындайча айтканда келечеги жакшы экен, будущее жакшы экен. Эми стройкалар башталып, уже башталып эмес, даже момундай карасак, тиякта уже көптөн бери эле жашап аткан экен да. Бул дополнительно болуп кошулуп тур да. Если ушулар бир 2-3 жылдын ичинде бүтүп алса, вообще эле сонун. Мектеп курулат экен. Детский сад жанында прямо үйдө. Балкондан чыгып да карап отурсаң болот балдарды мектеп жүргөн. Ошо жактарда жакшы. Жакты да. Азыр биз Акжол байке менен Элнур эженин будущий квартирасы примерно кандай болот ключун алгандан кийин. Бул жерде шоурумду коет, ошодо отурабыз. Мындай семейный, домашний обстановка деп коет го, ошондо маек бар ага. Эже байке, сиздер канча комнаталуу жана канча квадраттуу үй алдыңыздар? Биз двухкомнатный квартира алдык. Квадраты 52 квадрат. Азыркы учурда баасы канчага болду, айына канча төлөп атасыздар? Баасы 10.800.000, айга 65.000. 65 миң, 30 жылга. 30 жылга семейный ипотека Семейный менен. ипотека 6% менен алдым. Эми без первоначальный взнос үй алган мүмкүн бекен? Мүмкүн, албетте мүмкүн. Гражданин Россияндар алса болот. Келгиле алгыла. Эми сиздердики азыр 2025-тин экинчи квартал болот, айына 65 миңден. Мындайча айтканда 1 жылдан өтүп күлүштү алат экенсиздер. Ага чейин жашабайсыздар, бирок 65 миңден төлөй бересиздер. Айга как положено төлөйбүз 65. Эми мисалы могул көп суроо берип калат, досрочный погашение дейт. Ошону кандай кылып төлөйүн деп атасыздар сиздер? Досрочно аракет кылабыз эртерээк жапканга. Канча көбүрөөк төлөсөк эртерээк жапсак өзүгө да жакшы. Канча жылга расчет алып атасыздар да, кылып бүтөбүз деп? Билбейм, аракет кылабыз 10 жыл, 15 жыл аракет кылабыз, анча эртерээк. Жакшы. Ошондо сиздер материнский капиталды колдонгон жоксуздар? Жок, колдонбодук. Анткени үйдү сата албайбыз балдарыбыз өске чыкмайынча. Ошон үчүн кошподук. Анан кийинкиси государстводон поддержка болгону бул субсидия деп коет 3-чү балага 450 миң. Аны кошобуз. Аны сделка өттү, буюрса эми кошобуз. Ошондо либо там суммасын кемитебиз, либо срогун кемитебиз да. Негизинен мисалы карап көрдүк да үйлөрдү кирпичинчи. Мындай чувствовать этилет бекен, свое өзүбүздүкү жашайбыз дегендей. Биринчи келгенде эле уже чувствовать эткенбиз да. Прям киргенде эле башкача сезимдер болот экен да уже. Одобрение алып, нелерди чыккандан кийин колуна өзүңдүн үйүң кирип, как положено өзүмдүн үйүмдө жүргөндөй сездик да биз. Биринчи келип көрдүк го. Ошондо сиздердики 2 комнатасы башка-башка? Канча квадраттан комнаталары? Комнаталары бири 9 чемти. Анан бирөөсү 17. Чоң залу 17 квадрат. 17 квадрат. Кухнясычы? Кухнясы 11 квадрат. 11 квадрат. 11 да. Анан санузел бир, Туалет, душ отдельно. И гардероб. Ошондо полноценный двухкомнатный квартира болуп Полноценный, кеткен да? и балконом. Жакшы, сонун. Квартиралуу болуу сиздер үчүн эмне? Квартиралуу болуу биз үчүн эмне, ушунча жылдан бери Москвада иштеп жүрөбүз. Өзүнчө бир бакыт экен да, курсанчылык. Отдельный семьяң, булачак менен өзүңдүн квартираң, өзүңдүн үйүң, каалаганда киресиң, каалаганда чыгасың. Как свой дом. Өзүң үйүңө эле ташаң дейт. Башкача экен да, өзүң үйүң. Ошо буюрса аракет кылдык. Ийгиликте ишке ашып кирип жашасак дагы башкача буюрса. Жакшы, сонун. Эже, сизге?
эле ошондой. Жакшы, сонун жана муж и жена одна сатана деп Одна фатва сатана. берсе эки адам болот деп. Жакшы. Эми сиздерге суроо берем, ойлонбой туруп бат-баттан жооп бере бересиздер да. Новостройка, вторичка. Новостройка. Новостройка. Семейная ипотека, стандартная ипотека. Семейный ипотека. Москва или область? Область. Чем Москва калган область. Жакшыраак, тынчыраак бияк. Хорошо. Ремонт менен без ремонта. Пока без ремонт. Разница. Без разницы. Главный квартира тийсе болду. Аны өзүбүз бүтүрүп алабыз ремонтун башкасы. Биринчи этажбы или последний этажбы? Вот средний. Жок, бул жерден первый или последний деп жооп бериш керек да. Жок, первый. Саңа первый да мага. Боло берет разница жок. Жок деле айтып жооп берип кое бериңиз. Последний да. Хорошо. Альфа банк, ВТБ банк. ВТБ банк. ДСК или самолет? ДСК. Кыргызстан же Россия? Пока Кыргызстан. Россия, то есть. Пока Россия. Пока Россия. Хорошо. Анан путь или результат? Результат. Результат. Жакшы, сонун. Анан урматтуу бизди көрүп жаткан мекендештер, жердештер, сиздерди батирлүү, квартиралуу болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Квартираны алдыңыздар. Эми эртерээк кутулуп бүтүп, ипотекасы жок, өзүңүздөр жашага алсаңыздар, бул аябай чоң жетишкендик да. Анан биздин көрөрмандарга кандай кеңеш айтмаксыздар? Көрөрмандарга кеңеш мүмкүнчүлүгүңөр болсо аракет кылгыла алга семейный ипотека менен. Өзүңөрдүн үйүңөр, сен өзүңөрдүн үйүңөр. Квартиралап жашагандан көрө ошол акчаңарды өзүңөрдүн үйүңөргө төлөсөңөр дагы жакшы, өзүңөргө пайда. Ошол кеңеш бермек. Келгиле ДСКдан аманат курулуш компаниясынан келип алгыла. Кыймылсыз мүлк сунуштайбыз. Жакшы, сонун. Эгерде сиздер көптөн бери квартира алам, новостройкадан, вторичкадан, частный дом деген болсоңуздар, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Колдон келишинче тезирээк мөөнөттө сиздерге керектүү, арзаныраак, платежу сиздерге ыңгайлуу келе тургандай первоначальный взносу бар же первоначальный взносу жок кылып туруп алып беребиз. Төмөндөгү номерлер болот, ошолор менен байланышсаңыздар болот. Анан достор, бизде конкурс бар. Эгерде ушул видеону ким 5 досуна жөнөткөн болсо, биринчи шарт. Экинчи шарт, ушул каналга катталышыңыздар керек сиздер. Үчүнчү шарт, мына биздин квартира алган кардарларыбызга эң жакшы каалоо тилек жазган болсо, 3 шартты аткарган болсо, биз арасынан тандап туруп, ким жакшы комментарий жазган болсо, ошого 3 адамга 10 000 рубльдан картасына которобуз. Ойноңуздар, утуңуздар. Сиздер менен мен Өмүрбек Кожекеев болду жана Акжол байке, Элнур эже. Сак саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө туугандар.